Анан саясатта эки дос деген болбойт. Бүт бийликтин бардыгы Садыр Жапаров. Садыр Жапаров бир указы менен алып койду. Биздики эки дос институт болуп калган. 5 жыл деген бул саясатта эң чоң срок. Эч Ташиевдин жумушуна киришкен жок да. Кустеризация деген бул жаман нерсе. Ким канча акча кустеризация түшсө 10%-ин ошо балдарга төлөп берип атышкан деген. Ошон үчүн бүгүн аягын таппай атышат. Жана жылкыны сойгондагы эду биздин аксакалдарыбыз только Нарынский этчейт да. Нарынский президентте экинчи руль Ташиев болуп калды. Ташиевдин кадрлары, президенттик кадрлары болуп экиге бөлүнүп кетишти. Ошо институт, эки дос институту болгондой калган институттар иштебей калбады. Компромат материалдары бүгүнкү күндө еще чыга элек. Компромат материалды качан чыгарат? Өз убагында, керек убакта эффект болуш үчүн чыгарат. Кадровый вопрос, саясий кризис. Коррупция менен күрөшкөндөрдүн баардыгы бүгүнкү күндө коррупционер болуп калды. Мыйзамдуулук жол менен кетиш керек, таза шайлоо болуш керек. Башка жол жок. Саламатсызбы, Өмүрбек мырза? Соңку бир айдан берки убакыт мындай коомчулукта ар кыл маанайды жаратып жаткан учур. Сиз ушул кырдаалды кандай баалап турасыз азыр? Эми бүгүнкү күндө эки дос бул жөн эле бийликтеги дос эмес да, мындай көчөдө жүргөн дос. Булардын досчулугу мамлекеттик функцияларды чогуу именно аткарган, чогуу мамлекет үчүн жооп беребиз. Ташиевди болсо жарым паша деп койчу. Жарым паша деген бул падышачылыктын жартысын башкарган киши деп койчу. Анан экөө эми бүгүн кас болуп жанагындай ачыгын айтыш керек, отношениялар уже нөлгө түшүп калышты. Көп саясатчылар ойлоду эле элдешет, катуу кетпейт деп, жанагы орусча айтканда красный линия деп коет. Кызыл линиялардан ашпайт го деген үмүт бар болчу. Бирок ал үмүттөрдүн баардыгы уже болбой калды. Так что ар бирөө өз жолу менен кетти. Эми кантип кетет, кандай болот, бул мурунку эки достун проблемалары болуп калды да. Бирок ошо проблемалардын баардыгы отношениясы бүт Кыргызстанга жайылып атпайбы? Бул бизге эле гана эмес, Средняя Азия боюнча, СНГ боюнча ошон үчүн аябай талкуулап аткандай, эксперттердин баардыгы башка өлкөлөрдө дагы ушуга жооп издешип атканы бүгүнкү күндө бул ачуу чындык. Ушул жагдайга алып келбей кое турган нерсе бар беле? Алдын алууга болот беле? Эми алдын ала биз экөөбүз ушу интервьюда сүйлөшүп атканда мен баштан айткам. Садыр Жапаров президент өзү башкарыш керек мамлекетти. Анткени биз Садыр Жапаровду 6 жылга шайлаганбыз. Анан саясатта эки дос деген болбойт. Бардыгы аткаруучу болот. Десек, укпай койду. Ушуну айткан кишилердин баарын душман кылды. Аягым ушу менен бүтөт да. Анан биз дагы айттык ушул эле интервьюда. Акчаны бөлүшсө болот, бийликти эч качан бөлүшө албайт. Бул дагы тарых маселеси. Анан аларды биз көп жылдан бери билебиз да. Жапаровду, Ташиевди, алардын окруженияларын көп жылдан бери билебиз да. Анткени саясатта чогуу жүргөн убактар болду, ички дүйнөлөрүн билебиз да. Ошон үчүн айтканбыз, мыйзамдуулук болсун, анан мыйзам чегинде, конституцион чегинде эле иштеш керек. Президент бир киши болуш керек. Да, доозун сыйлаш керек, доозу эметиш керек, саналаш болуш керек, бир команда болуш керек. Бирок дүйнө жүзү бир эле президентти ушу киши кабыл алат, чечимди кабыл алат, калгандары баардыгы баш ийеттеш керек да. Садыр Нуркожоевич өзү президент болду. Ал өзүн көтөрдү. Негизичи биз ошондо деле аралашып жүрбөдүкпү? Бул заслуга Садыра. Садыр өзү отурду.
Анан биз айтпай эле коелу, ким аны тыштап кетти, ким аны түрмөгө барып аттыбы, келип аттыбы, кандай отношение кылып атты, это другое дело. Ошон үчүн ачык айтыш керек да, жалгыз президент болуш керек. И чтобы никаких достор, никаких жанагы достордун достору тиги булар болбош керек. Ошон үчүн ограничивать этиш керек. Бийликте тең салмактуулук болуш керек. Баардыгын бир кол коюп кетсе злоупотребление болот. Анткени биз билбейбиз да, тиги ошол эле камчы кыдыршайчтын артында кимдер злоупотреблять этип атат, ал билеби, билбейби деген эме да. Анын артында дагы кишилер бар. Баардыгы эле о деп эле чуркап жүрө берет. Анан кийин айтып атпайбы, кеткен, качып кеткен президенттердин баардыгы айтат: "Мен генералдарга ишенип жүрдүм эле. Ушулар мени подвать этти, туура эмес докладнойду берчи, тигиндей мындай" деп. Азыркы шартта президент Садыр Жапаров өзүнүн ушул түзүлгөн кырдаалдан кийин мындай бийлик вертикалын бекемдей алдыбы же ошол кадамга баратабы азыр? Эң кызыгы мындай болуп атат да, быйыл президентский шайлоо жылы. 2027 жылы. Добуш бермей эле эмтиги жылга өтөт. Анан уже дүйнө жүзүндөгү практика, дүйнө жүзүндөгү практика бир жыл калганда шайлоого так уже шайлоо процессин баштайт. Пиар компанияларын, командаларын чогултуп, мен президент болом деген киши уже иштей баштайт. Ушул маалда жанагындай такталашмайдан чыккан сөз болуп атпайбы? Мен барам, сен барасың. Вот ошодон эле чатак чыкты, болду, ошол эле. Бийлик Бирок вертикаль власть деп атпайсыңар. Бүгүнкү күндө бизде президентский башкаруу. ооба. Бүт бийликтин баардыгы Садыр Жапаровдо. Садыр Жапаров бир указы менен алып койду. Мамлекеттик жумуштан дозун. Аягы ушундай болуп атат. Негизи президент көп эле кызматчыларды указ менен алып атат, башка мамлекеттерде деле ала берет. Бирок биздики эки дос институт болуп калган. Бул деген чоң институт болуп калды. Ошо менен бул биздин мамлекеттин ичинде дагы, сыртында дагы, ой, ушундай сонун мамлекеттик институт экен деп башка президенттер да мактап алган. Ошол эле Тажикстандын президенти келгенде публично Ташиевдин колун бир 10 мүнөт кармап сүйлөшүп турбады беле. Калган Средний Азиядагы эмелердин президенттердин баары келгенде уважительно сүйлөшүп жүрүштү. Анткени жарым паша болуп турса, алар деле сезип атат да көп нерсени чечерин. Биринчи Ташиев менен эметип атты. Бул деген уже 5 жыл деген бул саясатта эң чоң срок. Эң чоң срок. 5 жылдык сыноодон өтүштү да анда булар. Бул саясатта эң чоң срок жана кызматтарда турганы Ташиев. Ал көп нерсени чечти и чечип аткан. Анан ошол маалда сиз айтып аткандай вертикаль власти деген будан артык деле вертикаль власти боло албайт бүгүнкү күндө. Да, Ташиев кетти, башка келди, бирок Ташиевдин ордун ал жүргүзгөн жанагындай жумуштарды, ал жүргүзгөндөй жана пиар акцияларды Кыргызстанда эч ким жүргүзө албайт уже. Бул уже Ташиев элдин, жөнөкөй элдин көп катмарына чейин кирип кеткен. Баскан турганы 5 жылдын ичинде. Президент эмне үчүн анда ушул кадамга мындай жол берди деген суроону дагы берип жатышпайбы азыр? Анткени Садыр Жапаров дозум деп бүт полномочияларды дозуна бербеди. Анан бербей кое албайт беле? Садыр Жапаров ага бүт полномочияларын берди. Экинчиден өзүм эле барам экинчи срокко деп жүрдү. Ошон үчүн бул эч Ташиевдин жумушуна киришкен жок да. Контролдогон да жок, киришкен да жок. Бул ишеним деп айтсак болобу?
ишенимде жок бул деген институтта. Экөө дос болсо, анан мен барам, ташип мени колдойт деп койду. Анан жана алдагы уже Садыр Жапаров когда эткенде, убедиться эткенде, что Ташиевтагы президент болом деген убедиться эткенде, жанагы 75 кишинин кагаздары, алардын действиялары деп коелу. Анан кийин штаб-квартира ГКМБде чүйдүн аксакалдарын чакырып, аларга чай берип, ал жерде дагы мындай подаркаларды берип, белек берип, материальный жардам берип, генералдардын баардыгын чакырып, аларга тамак берип, алардын баарына 100 000, 200 000 сомдон берип, баардыгын. Анан жерлерде баардыгы Садыр Жапаров, Камчек Ташиев деп арызданып калбады эле. Бул жана сиамский близнецы болуп калды да, эки баш, бирок денеси бир болуп калды да. Ана ошондой ситуацияда, конечно, бүгүнкү күндө ким күчтүү, кимиси алсыраак деп айткандан алыспыз, это кийинчерээк көрсөтөт, бирок бийлик жанагы Садыр Жапаровдо да. Ошон үчүн Садыр Жапаров бүгүнкү күндө жана сиз айтып аткан вертикаль властьны коюп атат деп атпайсызбы? Ал кадр деле алмаштырып атат. Ташиевтердин кадрларын баарын алып атат, өзүнүн кадрын бүгүнкү күндө коюп атат. Болгон эле ошо. Бул бийликти бекемдөө аракети катары бааланышы мүмкүнбү? Эми бизде мындай да президенттер кадр маселеси менен жанагы эмелерди алып койгондо, шапка алмаштырмай деп коет да. Уже убакыты аста. Анткени 5 жылдын ичинде Ташиевдин кадрлары иштеп коюшту да, катуу иштешти. Эл менен арасында көп жүрүштү, уже влияниялары чоң болуп калышты да. Анан 5 жылдын ичинде кайсы деңгээлден баштап Ташиев коюп алды, ал жумуш. Сен алардын баарын ала албайсың да. Тетиги жөнөкөй рядовойдон баштап эмеге чейин ала албайсың да. Вот кеп ошодо да. Бардыгы. Анан шайлоо убагында кандай болот, ким каяка кетет, ал ар бир шайлоочу өзү билет да. Бирок ошол эле учурда сиз жакшы билесиз, мына УКМК системасы буга чейин ошол мындай эң чоң күчтүү ролду аткарып келген да, туурабы? Анан азыр болсо эми президент ошол УКМКнын ичиндеги мындай структуралык өзгөрүүлөрдү жасап атат да. Ушул структуралык өзгөрүүлөр өзүнүн канчалык натыйжасын бериши мүмкүн багы мындай бийликти вертикалын чыңдоого? Эми бүгүнкү күндө начальниктер эле алмашты. Структуралык өзгөрүүчү? Жок, өзгөрүү болгон жок, бул кадровый өзгөрүү дейт. Жок, мисалы жана Жок, мен түшүндүм. Бул кадровый өзгөрүү дейт. Бирок реформа эмес да. Айырмасы ушуда да, кадровый өзгөрүү деген бул президент өзүнүн кишилерин койду. Структурасын өзгөртүп ушундай эле иштешет. Ошол эле мыйзам, ошол эле структура, бардыгы эле ошондой. Жок, мисалы тергөө комитетин түзүп атат. Жок, ал эмдиги жылы деп атпайбы, президент шайлоодон кийин. Бул тергөө комитети жөнүндө даже сөз кылбай эле коелу, бул кийинчерээк боло турган нерсе. Эмки президент, жаңы президент ким келет, еще бир Кудай билет да. Президент эл добуш бериш керек да. Калгандары жанагы сиз айтып аткан ГКМБ ошондой эле иштейт, ошол эле мыйзам менен иштейт, бирок башка кишилер иштейт да. МВД ошондой эле иштейт, прокуратура ошондой эле иштейт. И местное самоуправление ошондой эле иштейт. Жергиликтүү самоуправление. Бийликте турганда ошол Садыр Жапаров ошол эле досунун таасирин азайта тургандай кандай рецепт бар деп ойлойсуз? Рецепт очень простой. Структуранын эле эметиш керек. КГБ, ГКМБ. Только ГКМБ менен заниматься этиш керек. Коопсуздук менен, э? Коопсуздук менен эле. Болду. Жанагы зам председателя правительства болбош керек. Госохрана только президентке башыйыш керек. Понимаете? И ол ГКМБ председатель болуш керек. ГКМБ комиссия боюнчачы эметпеш керек. Погранслужба отдельно болуш керек.
мурун не себептен ушинткөн? Потому что ар бирөө эметкен. Мына өз убагында Берия. Сталиндин койнуна кирип кеткен, тиги бу канча жаманчылык тап келди. Бардыгын милицияны да, КГБны да бириктирип, НКВД деп, тигинде, понимаете? Бул тарыхта, тарыхты жакшы билиш керек. Ар бир киши өзүнүн эмесинде кетиш керек, нугу менен, профессиональный нук менен кетиш керек болду. Сиздин бааңыз боюнча оппозиция бүгүн кандай деңгээлде? Алар мындай саясий процесске кире алабы, катыша алабы? Мен көп жолу интервью бердим да, азыр мода болуп калбадыбы? Бардыгы эле Ташиевди азыр тебелеп атат да. Бардыгы тебелеп атат. Мен болсо ушунун бардыгын сиз менен канча интервью алдык. Мен постоянно айтып аттым, Ташиев күчтүү болуп турганда айтып аттым, өзүм критикамы бар, мындай кылыш керек деген. Мен Ташиевди жаман көргөндөн эмес, мен деген мамлекетти ойлоп, бүгүнкү күнгө жеткирбесин деп айтып аткан өзүмдүн практически опыттан чыккан менин эмем да, мында совет деп койсом болот да, айтып аткан, кеңешин берип аткан. А бүгүнкү күндө критикада любой жөн айтып берет түштөн кийин. Ошол эле генералдардын бирөөсү бир кеңеш бердиби? Тайдын этин жеп, ошол жерде мактап, Ташиевди асманга чейин көкөлөтүп, генерал полковник, геройсуң деп, тайдын этин эметип, же ошолорго аксакалдарга юбилейинен бери өткөрүп жүрбөдү Ташиев аларга. Между прочим, аябай жакшылык кылды. Канча маселелерин чечип жүрдү Ташиев алардын баарын. Бирөө бүгүнкү күндө жакшы сөз сүйлөбөй койду. Это жигитчиликке вообще жатпайт, негизичи. Айтыш керек эле да ошондо аксакал кеңештерин берип. А бүгүн болсо алар да общий эме кошулуп урдуруп атышат жамандап. И бизде президенттердин бардыгын артынан жамандаган. Барды жанында жүрүп табакташтары жамандаган. Вот ошол эле эчтеке эметкен жок. Анан сиз айтып атасыз оппозиция деп. Мен бир айттым эле, Ташиев азыр ушинтип иштеп атат. Садыр Жапаровго оппозициянын да кереги жок. Анткени азыркы ситуацияда бийликти бизде президентский башкаруу. Ушунун баардыгын бүгүнкү күндө көбү ГКМБны эле тебелеп атпайбы? ГКМБны тебелеп эле бул мамлекеттин ичиндеги коррупционный бандиттик мамлекет түзүм болуп калыптыр деп жамандашып атат. Бунун баардыгы Садыр Жапаровго тийип атат. Анткени Садыр Жапаров бул главнокомандующий Кыргызстандын. Ошонун көзөмөлүндө ГКМБ только ага баш ийет президентке. Бул любой мамлекетте ошондой. Экинчиден анын дозу, он моральный ответственности бар. Анан кийин бүгүнкү күндө зачем оппозицияга чыгып алып, бул эки достун ортосуна туруп атат? Допустим, кереги жок. Мен эки доско тең дос эмес. Мен эмне кылам? Мен только бүгүнкү күндө эксперт катары өзүмдүн мнениямы или саясатты түшүнгөн киши катары мен өзүм эмеми айтып атам, мнениямы. А экөө разбираться этсин. Ташиев өзүнүн досун камайбы, уголовное дело ачабы, бул анын функциясына кирет. Президенттин. Садыр Жапаров. Анткени бүгүнкү күндө ГКМБ тазалануу угулабы, кандай кылат, бул бүт Садыр Жапаровдун өзүнүн иши. А бизден дуэто сураган эмес, кийин да сурабайт. И биз деле ага муктаж эмеспиз, бирдеке айтканда. Сиздин оюңуз боюнча анда досуна карата, Ташиев мырзага карата президент кандай кадамга барышы мүмкүн? Кандай барат, мен айткым да келбейт. И аны талкууга бүгүн сиз менен талкуулаганда честно келбей атат, анткени аны убакыт көрсөтөт. Бирок мен тарыхка кайрылгам келип атат. Тарыхта мына биринчи болуп
Акаевка Кулов үзөңгүлөш болгон. Аябай жардам берген, башында министр внутренних дел болуп, замминистрден баштап, первый замминистрден. Кийин министр болду, кийин вице-президент болду. Мой президент деп жүргөн киши болчу Кулов. Вот, журналисттердин баары билет. Кийин экөө чыр-чатак болуп кетип, Куловду президенттикке коет экен, рейтинги аябай чоң дегенен, аягым неме бүттү. Куловду түрмөгө отурусуп коюшту. Отурусканда пенсиядан ГКМБнын башына Таштемир Айтбаев тап келишти. Таштемир Айтбаев аны Куловду отургузду. 5 жыл отурду. Эми жана ГКМБге Ташиевке конокко барып калганда, Ташиев ортодо отурат, бир жагында сүрөттөр бар да, бир жагында Кулов турат, бир жагында Таштемир Айтбаев турат. Экөө душман. Бири-бирин өлө жаман көрөт. Анткени биз билебиз анын баарын. А бирок ошентип алып жүрөт. Бүгүнкү кыргыз саясатынын бул деген лакмусовый бумага деп коет да, мына ушундай бүгүн Кыргызстанда. Вот, отношениялары саясатта. Ошол эле Бакиев, Акаевди алгыла. Экөө премьер-министр болуп жүрдү. Үзөңгүлөш болуп жүрдү. Кийин аны кууп жумуштан. Аксайский событияны, анын үстүнө илип коем деди Аксайский событиянын бардыгын. Эме премьер-министр Бакиевке. Бирок Бакиев Куловко караганда более акылдуураак болуп, ошо эмеден аябай жакшы чыгып кетти да. Бирок аны депутат кылбайм, саясатка жолотпойм деп Акаев иш апарды, бирок аягым немен бүттү. Вот. Мен ушул эле эки эле маселени айткым келип атат да, калгандарын эми айткым келип атат. Себеби бүгүнкү кырдаал Бакиев Акаевдин кырдаалына окшоп калды да бүгүнкү күндө. Вот кеп ушуда анализировать этсе уже бул опурталдуу эмеспи? Билбейм. Аны даже анализировать эткен жокмун. Анткени бүгүнкү күндө Ташиев эчтеке деп айткан жок, унчуккан жок. Может быть, эртең келип алып туруп, досум, сен мени кечирип кой деп койсо, эмне болот, кандай болот? А зачем заранее анын баарын айтып? Вот кеп ушуда да, бул экөөнүн иши кандай болуп атат. Анан подпольный эмелер да болот да. Тиги ортомчулар түшөт, эки достун анткени көп жылдан бери дос болгондо, Куран кармашып жүргөн достордо да. Ошон үчүн алар кандай болот. А бирок ушунун баардыгы элге заласы тийбесин деп мен биринчи күндө эле айткам. Мен бул көп интервью бергим келген эмес эки достун мындай отношениясына. Бирок айта турган үнүбүздү айттык, анткени биз мурун айтканбыз. Мурун ушунун баардыгын эмнеге келатканын билгенбиз. А бирок мени лично и Садыр Жапаров да жаман көрдү. Эмне үчүн ушинтип айтат деп. И самое интересно, Ташиев да жаман көрдү. Эл сүйлөсө дагы Субаналиев ушуну сүйлөбөй эле койсун. Атамбаев Субаналиев жөнүндө туура айткан деп бул айтып алды да. А мен болгону публично сага дагы сенин интервьюңдө айткам, жана кустеризация боюнча айткам. Кустеризация деген бул жаман нерсе. Аягы жаман бүтөт. Бул деген нарушение бүт нормалардыкы. Анан бул акча да аягын таппайсыңар. Анан кийин ушу менен камалып кетесиңер. Бийлик өзгөргөндө деп канча айттым. Анан ошо кустеризация менен түшкөн акчаларды бюджеттен алып кишилер көбү сот аркылуу кийин жеңип алат. Мына бүгүнкү күндө эле мен айткандын бир 2000дей арыз бар дейт. Бирөөлөр айтат 5000 деп атышат. УКМКга 500 деди 3 күн бир жума мурун. Анан бүгүнкү күндө уже кийин 700 деди. Азыр уже 1200 деди. Бирөөсү 2000 дейт. Понимаешь? Көбөйө берет. Анткени 4 миллиард деген бул аябай чоң жана биздин генералдар Ташиевдин тамагын
Кытайдын этине той болгондон кийин интервью берип атышпады беле. Мындай тарыхта болгон эмес. Сиз чакырылган жок белеңиз. 4 миллиард ушундай акча тапты деп билип туруп эле. Анткени ушундай кошоматтанып кетишкен да. Сиз чакырылган жок белеңиз. Эгер чакырылсаңыз барат белеңиз. Мен бүгүнкү күндө МВДнын дагы бир дагы мероприятиясына барбайм. Бул бир деп коюңуз. Экинчиден, мени постоянно чакырышат, бирок мен барбайм. Эмнеге? Ал менин өзүмдүн позициям. Анткени когда күч структуралары эл үчүн иштебей баштаганда мен барам. А эл үчүн иштебесе мен барбайм деп баштан эле айткам, мен барбайм. Мен только единственный жанагы бир мындай моменттер болуп калганда барып коем. И то узкий кругтарга болду. А так мындай мага деле чалышкан жанагы ГКМБга барып коелу депчи. ГКМБга барып жанагы музейине баралы деди, жанагы городской музейдин городской офисине ГКМБнын шаардагы жанагы Эду деп атпайбы, Элдар Жакыпбековдун Бишкек шаары боюнча. Бишкек шаары боюнча. Ошого бар, андан ары ГКМБнын центральный офисине барабыз, ошол жерде Ташиев тамак берет, ошол жака баралы, тиге бул сый көрсөтөт деп калды. Мен айттым, эмне силерге музей беле ал жака барганда мен го ГКМБнын полковнигим, мен барсам жарашат. А силерге эмне бар? Милициянын бардыгы, анан калгандары жана ГУИН, анан кийин Министерство обороны, тиги бу деп. Десем, жүр барып коелу, эми чакырып аткандай дейт. Барбайм деди, Губанаев мага чалган. Мен барбай койдум. Ага. Анткени мен билем да. Анан жанагы акча боюнча мындай да, ошонун баардыгын организовать эткен Эду. Жана жылкыны сойгондагы Эду, анткени биздин аксакалдарыбыз только Нарынский эт жейт да, Нарынский. Эду ошол жактан алып келип берди деген. Анан жанагы тамактын баардыгын центральный аппаратта дагы Жакыпбеков организовать этти. А жана 100 000, 200 000 сомду берген, бул кустеризациянын акчасы. Көп айтып атпайбы? Ой, жанагы Артур Медетбеков, бул жана президент акча берген, бардыгына ташип берип атты. Ташип берип атты, жанагы чүйлүк аксакалдарга дагы, буларга дагы, тигилерге дагы берип атты. Анан шерде болуп атпады, сүрөттө чыгып атпады, аларга да берген. Мен ошондо эле айткам, бул деген предвыборный кампания, бул шайлоого уже даярдык да, мындайча айтканда. Вот, ошондой эле болуп чыкты. А негизичи азыркы учурда ошо УКМК системасында иштеп кеткен бир топторуна кылмыш иши козголду, алардын көпчүлүгү кызматтан алынды. Анан сиз айткандай бир топ арыздар жазылып атат да, ушулардын баардыгын кызматка коюу процессинде Ташиев мырза алардын мындай безупречность деп коет го, тазалыгына көңүл бөлө албай калганбы? Эмнеден болуп кетти? Жок, негизи жанагы маселе боюнча анан айтып атпайбы? Афган жанагы барганда акча бергенде биз афганисттерге, анан тиги буларга берди. Акчаны жөн эле таркатып берип койду. Тамак болуп атканда эле жана опер кызматкерлери ар бир столго алып келип конверттерди берип койду. Анан үйлөргө барып эле ачсак эле 100 000 сомдон дейт бардыгычы. Вот кеп ошода, ошо тактоо керек да. Анан сразу эле бир генералитет бири-бирине чалышып эле ушунчадан берди, тиге бул, ана мына деп калышты. Бул деген уже жана кустеризациядан түшкөн акчалардын бардыгычы аябай таркады да. Анткени кандай үнөм дейт. Ошол эле ГКМБнын ичиндеги жана силер айтып аткандай көзөмөлдөп атпайбы? ГКМБнын балдарынын көбү канча имиш жүрүп атты. Что ким канча акча кустеризация түшсө 10%-ин ошо балдарга төлөп берип атышкан деген. Ошончо бүгүн аягын таппай атышат. Отчет бербей атышат. Отчетту пресс-конференция менен Ташиев бербеди эле. Ал кустеризация менен бербешке антип бербейт отчетту. Отчетту бизге министр финансы, министр экономики, ошолор берет бюджет аркылуу. Өткөрөт. Мынча акча түштү, мынча деп. А булар тиги фондко кетти, бул фондко кетти, анан жана
футболдун полесине 20 миллионду тиги бир чоң 50 миллион доллар берген бир кустуризациядан өткөн киши болгон дейт. Ошонун акчасын 20 миллионун ошо жака которуп койдук деп бир интервью укканбыз да. Бул деген ошондой. Анан силер айтып аткандай эмне үчүн Ташиев көзөмөл кыла алган жокпу деп кээ бирлер жанагы айтып атпайбы? Башында экөө Садыр Жапаров менен Ташиев элдешип алышы ыктымал деп аткан убакта кээ бир генералдар интервью бере баштады. Ой, Ташиев ушундай загружен болчу, бүт маселелердин бардыгын Ташиев алып ушу көзөмөл кыла албай койду деп айтышты да. Бирок андай эмес, негизичи анткени система иштеш керек. ГКМБ бул система. Министр же төрөгасы болобу, булар менеджер сыяктуу. А күнүмдүк жумуштун бардыгын зам министрлер, зам төрагалар алып барат. Вот президент деле учуп жүрбөйбү постоянно. Калгандары бүт эме руководитель администрация ошол эле премьер-министр алып барат да. Ошондой эле кеп губернаторлор бар жер. А Ташиевдин ГКМБнын ичинде Ташиев өзү баардык кагаздарды эметкенге кудурети да жетпейт. Ошон үчүн жана зам эмелердин баардыгы бар. Алар кандай иштеди, буга башка кишилер баа берет да. Анткени алардын эми анан жанагы бүгүнкү күндө бир күндө эле бүт начальник областной управлениянын баардыгы виноват болуп калды. Аларды баары жумуштар шыпырды да. А внутренний эме деген бар. Безопасность бар, көзөмөлдөй турган, оперативный иштерди жүргүзөт аларда. Собственно безопасность деген бар. Алардын иштешкен жок да. Анткени ушунун баардыгы мамлекет аркылуу поощряться, мамлекет аркылуу мамлекеттик идеология болуп атса, кустуризация. Алар баш оту менен кирип кетти да барды. Жок, ушул сиз айткандай мындай мамлекеттик институттардын мындай системалуу иштешине же системанын иштешине президент мындай көңүл бөлө албай калдыбы же ошол досуна болгон ишенимден улам ушул нерсе жаралдыбы деген суроо да. Негизи 3 бутактан турат да мамлекет. Ооба. Бирок Кыргызстанда бул институттардын баардыгы иштебей калып, аткаруу бийлик ручной управлениеге түшүп алышты. Жанагы эки дос институту деген бул ручной управление. Руль бирөө эмеде президентте, экинчи руль Ташиевде болуп калды. И Ташиевдин кадрлары, президенттик кадрлары болуп экиге бөлүнүп кетишти. Башынан бөлүнүп кетишти. Болду. Эки центр принятия решения экөө болуп калды. Вот уже жанагы биз айтып аткан классический дүйнө жүзүндөгү иштеп аткан эме схема бузулуп эки дос институт болуп калды. Ошо институт эки дос институту болгондон кийин калган институттар иштебей калбады. Мына эмне себептен баардыгы айтып атат. Бүгүнкү күнгө чейин мына депутаттар кет десе эле кетип атат. Ооба. Баш төрагадан бери, төрага парламенттин төрагасы мени кечирип койгула, бул экинчи киши президент менен тең ата сүйлөшө турган. Президентти парламентке чакырып алып, ошол жерден сүйлөшө турган киши. Публично. А бүгүнкү күндө аны кет десе ал кетет, тигини кет десе тиги кетет. Анткени бүгүнкү күндө авторитар. Жок, бирок президент кет деп ачык айткан жок да. Жок, аткаруу бийлиги кетирип атат да. Аткаруу бийлик. Понимаете? Бизде эч качан президенттер чыгып сүйлөгөн эмес. Акаевдин убагында дагы, Бакиевдин убагында да, бардык жерде. Анткени аткаруучулары келип айтат. И самое интересное, көбү президент менен сүйлөшпөй эле кетип калышат. Жок деп айтпайбы? Мен президент менен көзбө көз сүйлөшөйүн деп. Ага духу жетпейби, же саясий опыты жетпейби, мен билбейм. Же компроматериалдары көп да.
аябай бири-бирине. Азыр эмичи Коркот. парламенттин тагдыры кандай болушу мүмкүн? Мындай бир топ мандатын тапшырды, анын ордуна жаңылар келип атат. Ушул боюнча эле мындай стабилдүү иш жүргүзө береби? Жок, айырмасы жок да. Бул деле жана кадровый маселе дейт. Асановду алып келип үсөрүп койгондой эле да. Бул жерде негизи жанагы биз баштан эле каршы чыкканбыз булдай эмегечи. Парламентаризм болгондо анан бирөөсү кетсе, экинчиси келет, мандаты дегендей бул аябай начар нерсе. Биринчи орундагы киши кеттиби кайта шайлош керек. Бүт дүйнө жүзүндө ошондой. Жок, бул Или мыйзамда партийный жазылган. список болуш керек. Жанагындай бийликке удобный да. Тигини таап туруп кетире берет. Жана телефондун разговорун деле искусственный интеллект менен деле жазап койсо кете берет да. Андай маселелер көп. Ошон үчүн айтып атам, для стабильности деп эле кетип атат. Если для стабильности наоборот ошол жерде депутат болуп, ошол жерде иштебейсиңби для стабильности. А булардын баардыгы спокойно кетип аткандагы кооптондурат. Бирөөсү жана должността турган жок да, вот даже Оштун мэри деле айтпады беле. Алып койсун, мен кете берем деп. Анткени Тажиев менин досум депчи. Ушунун баардыгы аягы кандай бүтөт бир Кудай билет да. Анткени булар уже калыптанып калган. Бирок саясатта бир нерсени мен байкап атам, биз мурун ачык айтып, өзү оюбузду айтып жүргөн саясатчыларданбыз да. А бүгүнкү көбү жанагы ачык айтпайт, бирок иш жасайт. Анан айтат бирди, жасаган жумушу башка. Бирок ошол эле учурдачы азыр мындай жалпы Кыргызстан эли үчүн саясий стабилдүүлүк өзгөчө мааниге ээ да, туурабы? Бизге азыр мындай тынчтык керек, биримдик деп президент эле белгилеп атат го ушул сөздүчү. Ушул шарттан сиз эмне кеңеш берет элеңиз? Стабилдүүлүк боюнча кетип аткан киши деле стабилдүүлүк деп айтып атат. Ошол эле жакында Бакыт Төрөбаев деле стабилдүүлүк, мен жакшы иштедим, президентке рахмат деп кетпедиби? Бирок ал жанагы сөзүндө байкалып атпайбы? Сөзүндөчү жана агасынын баласы жанагы төгүп салбадыбы эмеге, соцсетке. Ошол жерде туруп, ай жана арыздардын баарын жазбай туруп, бир эки айда өзгөрүп кетиши ыктымал депчи. Кандай мындай түшүнсө болот да мындайлардын моменттерди. Вот кеп ушундай да. Ана стабилдүүлүк деп баардыгыбыз эле айтабыз. Мен деле стабилдүүлүк үчүн башынан келгем. Мен, между прочим, Мадумаров да стабилдүүлүк боюнча биз жанагындай эмелерге катышкан эмеспиз. Бийликти жулуп алабыз, же революция кылабыз деген кишилерден эмес элек. Канча жылдан бери биз стабилдүүлүк, анан бийлик только шайлоо аркылуу бүтсүн деп келген кишилерденбиз да. Биз жанагындай эмелерге катышкан эмес. Жанагындай чыр-чатактар болгондо биз стабильность орнотуп жүргөн кишилерденбиз да. Сен деле күбөсүң да ошолордун баарына. Жок, мамлекет кандай иш аракет жасаш керек ушул шартта? Мыйзамдуулук сакташ керек. Бир эле нерсе, конституция и мыйзамдуулук сакташ керек. Башка жол жок. Эч ким башка жолду ойлогон эмес. Башкача айтканда, азыр президенттин жасап аткан кадамдары туура. Мамлекет мындай да бүт мыйзамга, бүт институттар иштеш керек, мыйзамга баш ийиш керек. И эмелин баардыгын эскалацияга алып келбеш керек. Ситуациянычы, элдин баардыгы мындай довольный болуп туруш керек да. Ошого алып келип тур, гарант конституция ким? Президент. Президент жооп берет. Ошон үчүн бул ошондой жакшы иштерге барыш керек. Мисалы, ал конкреттештирип айтсаңыз, эмнелерди азыр президент жасаш керек ушул шартта? Макул саясий кырдаал ушундай болду, түзүлдү, эмне кылыш керек? Азыркы ситуацияда мына, допустим, кадровый маселелердин баардыгы кетип атпайбы? Баардыгы күндө баардыгы айтып атпайбы? Ошонун баарын түшүндүрүш керек да элге. Элге түшүндүрүш керек да. Бирок биздики жана жабык акционердик коомдой болуп калды. Биз билбей атпайлыбы? Эмне үчүн алып атат тигилерди? Эмне үчүн кетирип атат? Элдин арасында
жумуштан кеткен кишилердин баардыгы Ташиевский болуп атат. Андай болбойт да, может быть, кадрдын баардыгын президент өзү указ менен койгон да. Ошого түшүндүрүү берип койсун. Ачык коом болуш керек да азырчы. Ачык коом болуш керек. Анан кийин жанагындай саясий жолдорго барыш керек. Жана политзаключенный деп атпайлыбы? Жанагы бүт правозащитниктердин баардыгы дүйнө жүзүндө канча арыз беришти. Ошолордун баардыгын эметиш керек, алардын жумуштарын кайда караш керек. Жогорку кеңеште жана кустуризация боюнча өз убагында алтын комиссиясы түзүлгөндөй, комиссия түзүш керек. Ушунун баардыгы гласно, публично болуш керек, кабыл алынган решениялардын баардыгы. Анткени жанагы алтын комиссиясы 15 тонна эме алтын кетип калды дедиле, а азыр болсо кустуризациядан 4 миллиард доллар түшүп атпайбы? Так, бул аябай чоң сумма. И ошо жана реприватизация болуп кетти, мыйзам бузуулар болуп кетти. ГКМБны азыр обвинять этип атышпайбы бар күнөөлөп. Ошон үчүн парламент обязательно комиссия түзүп, ушунун баардыгын тергеш керек. Анан канча киши заявление менен түшүп атканын баарын ачык көрсөтүш керек. Ошондо анан, я думаю, стабильный эл эми баары эле көрүп турат да бунун баардыгын. Стабильность болот. А президент только конституцияга эмеге жараша иштеш керек. Жана жогоруда бир айтым эле да, мисалы азыр оппозициялык кырдаал барбы? Кыргызстанда оппозиция мындай мал менен сезонный деп мен баштан айтам да. Кыргызстанда негизи сезонный оппозиционный ситуациялар болот да. Ата Кыргызстан биз баардыгыбыз свободный мамлекетте жашап, канча жылдан бери мындай Орто Азиядагы передовой демократиялык өлкө болуп калганбыз да, частично свободный деп. А бирок акыркы мезгилдерде өзүңүз билесиз, силер журналисттер дагы баардыгыңар коркуп калгансыңар. Бул ачык сөз. Кыргызстанда оппозиция негизи бийликке эл болгон. Бул биринчи революция дейбизби, экинчи дейбизби, үчүнчү дейбизби жанагы эмелерге. Бул эл өзүлөр чыккан жан. Лидерлер кийин пайда болгон алар баардыгы. Кепти даже үчүнчү революцияда эме түрмөдөн келбеди. Азыр барбы кырдаал оппозиционный? Аны мен обсуждать этким деле келбейт, зачем азыр аны? Зачем керек ал негизи? Вот кеп ушуда бүгүнкү ситуация боюнча, негизи айтып атпаймынбы? Кыргызстандын имиджин кармап, Кыргызстан эркин мамлекет болуш үчүн кантип бул ситуациядан Садыр Жапаров чыгат? Анткени Садыр Жапаровго Ташиев аябай чоң проблема. Эми кандай эмелерге барат, мен честно билбей турам да. Мен деле көп нерсе ойлонуп атам, мындай кандай болот, бирок билбей турам. Компроматтардын бир согушу деп коелу тырмакчанын ичинде. Ушул жагдайдагы коомчулукту мындай чочутуп тургандайда сиз кандай карайсыз? Бүгүнкү күндө биз эле эмес, СНГ мамлекетиндеги мамлекеттердеги эксперттер дагы ушу жагдайга көп обсуждение болуп атат. Негизи компромат материалдары бүгүнкү күндө еще чыга элек. Бүгүнкү күндө Ташиев 5 жыл ГКМБны башкарды. Бул чын эле компроматтардын бүт чогула турган жери бул ГКМБ. Мен ойлоп атам, 5 жыл срок тарыхта бир дагы ГКМБнын төрагасы иштеген эмес 5 жыл. Аз убакыттан иштеген. Ташиев жалгыз 5 жыл иштеди. И Ташиевдин өзү саясатчы. Ташиев. Бул билет. Ошон үчүн Ташиевде компроматериал деген толтура. Ал эмес жанагы журналист расследовательдерде толтура. Материалдарды көп негативный. А Ташиевде
видео съемкалар, документтер бүт бардығы бар деп мен ойлаймын, потому что компроматериал соғышы алдыда. Анткени компроматериалды качан чыгарат? Өз убагында, керек убакта и эффект болуш үчүн чыгарат. Ал дагы компроматериал алдыда. А казыркы жанагы чыгарып атканы, фейк фабрикалар иштеп атканы бул просто жана чымын чаккандай сөздөр да. Бул кийин чыга турган нерселер. А таши бул иши ошо болду да, материал чогултмай. 21-жылы сентябрда ошол жерде башка офисте экөөбүз сүйлөшүп атканда ушул жөнүндө сөз болгон. Президент өзү башкарыш керек, дос деген институт болбош керек деп. Анан ошондо сиз менден сурагансыз, президентке кандай кеңеш берет деп. Мен честно ошондо ушул суроону бербей эле коеюнчу дегем. Жооп бербей эле коеюнчу деп, бирок жаңы президент болуп атат. Менин жолум улуу, мен көргөнүм көбүрөөк ага караганда деп, анан Садыр мени аба деп жүргөн жигит да. Анан ошондо айттым, эски эмелерде деле бар, карап көрөйүн. Садыр Жапаров как президент өзү башкарыш керек, адилеттүү башкарыш керек. Адилеттүү болсо баары жакшы болот десем, кийин айтып атпайбы. Не үйрөтөсүң дегендейчи. Негизи президенттерди үйрөтпөш керек. Президенттерге акыл айтпаш керек. Айтып атпаймынбы? Ишенбеш керек эч кимге. Кыргызстанда саясатчыларга тиги буга мен сен үчүн өлүп берем, до конца турам дегенде вообще ишенбеш керек. Доскочу. Доско. Ким? Атамбаев менен эки досту көрбөдүңөрбү? Саясатта бул экөөбүз чыгарган сөз жок. Саясатта дос деген болбойт. Есть интересы государства. И Садыр Нуркожоевич должен интерес, мамлекеттин интересин өйдө коюш керек. Мен, допустим, эмеге айтат элем, Садыр Нуркожоевич, наоборот, эме менен Адахан мырза менен калган ушундай туруктуу позициялары бар кишилер менен көбүрөөк один на один сүйлөшсө, көп нерселерди айтып берет. Кыргызстанда бир эң жаман бир эме президенттердин привычкасы бар да. Биздин президенттер бүт бардыгы оппозициядан келген президенттер. И келгенден кийин өзүлөр куугунталып, күч структураларынан запкы жеп, судебный системанын жертвасы болуп жүргөн кишилер да. Ана бийликке келгенден кийин эле күч структураларынын баардыгын топтой баштайт да, ого көтөрүп. Репрессивный жолго түшүрүшөт баардыгы. Мен күч структурадан рядовойдон баштап генералга жеткендеги бүт ступенькада өткөн киши, өзү кадровый офицер катары баардык президенттерге Бакиев менен сүйлөшкөндө дагы президент Бакиевке айтчумун да. Анткени жана Жаныш Бакиевке чогуу окуганбыз, билет. Онда сөз болгондо айтчумун. Эч качан бир президентти коргобойт органдар. Дүйнө жүзүндө ошондой система коргобойт. Момент болгондо эл тарапка өтүп кетет бардыгы. Ошого жеткирбегиле. Президент болгондо эл менен иштеш керек. Демократия болуш керек. Адам укугун сакташ керек. Бул классика. Ошондо гана киши жак жок. Ошонун баарын алып келип алып туруп анан бизди коргойт дейт. Мына эч кимди Кыргызстанда күч структуралары коргогон эмес, бир да президентти. И думаю, баардыгы эле эл тарапта. Мына мисал эле келтирели. Ташиев ГКМБга так кандай эме мындай жакшылык кылды деп коелу. Бул тарыхта болгон эмес. Айлыктарын көтөрүп берди. Статустарын көтөрүп берди. Жанагы анда пограничтер дагы булардын көзөмөлүндө да.
жана эмелердин баарын жасап берди. Анан жанагы конверт менен дагы акча берип атты, тиги бу дейт. Это эми не доказательно, но элдин арасында ошондой сөз бар да. Ишилип аябай жакшылык кылып берди. Бирок аксакалдардын баардыгын чакырып, жанагындай тамак берип, отставкадагы пенсионерлерди чакырып, алардын баарына кошумча акча берип, жана жен чекистадачы жүргөн. Bunun бардыгы бул на самом деле факт. Мына Ташиевке бирөөсү бир публично чыгып рахматын айттыбы бүгүнкүгө чейин? Бирөө жок, только жамандашып атат. Бүгүн саясий кризис барбы жокпу? Бүгүн бар саясий кризис, кайсыда кадровый вопрос саясий кризис. Анан саясий кризисти эмне дейт? Онунан баштап, или онунан эмес, Ташиевди алгандан бирке алдыдан бүгүнкү күнгө чейин эле Кыргызстанда эки кишинин башы косулса эле ушу жөнүндө сөз сүйлөп атса, мен сизге суроо берет элем, саясий кризиспи жемде? Билбейм, айта албайм. Мен деле билбейм анда. Эми сиз багы аналитика жасап атасыз да. Аналитикада кеп ушуда. Бүгүнкү күндө бүт бардын должносттордун бардыгын жумуштан алып, мурунку мактап, коррупция менен күрөштүк, орг преступность менен күрөштүк, кылмыштуулук менен депчи айтып аткан, анан кийин жанагы жетишкендиктердин бардыгын жууп кетпеди. Бүгүнкү кырдаал жууп кетти. Ал жөнүндө кеп вообще болбой калды. Вот. Эмне себептен? Фактыларды. Ташиевке госохрананы берип атабыз. Ташиевке госохрананы бердик дейт. Ал жумуштан кетти, ал уже жок. Бизде мыйзамда андай жазылган эмес. Жумуштан кеткен кишиге госохрананы бериш. Андай жок. Экс-президенттерге гана госохрана болот. Даже премьер-министрлерге ошол эле жана Акылбек Жапаровдардын баарына бербейт. Экс-премьер-министрлерге эч ким бербейт. Садыр Жапаровго берди эле, анда Кулов айтып атпайбы? Мына президенттин айкөлдүгү бергени госохрананы. Анткени Ташиевдин ушунча көп душманы бар, ОПГда дагы душмандары бар деп абаснап атат. Биз деген Көлбай өлгөндөн кийин ошодон бери Ташиев дагы бардык айтып жүрбөдү эле. ОПГ жок, Кыргызстан СНГнин ичинде бир эле мамлекет, кылмыш организованный преступный сообществолор жок бизде, все тыч деп. Анда зачем кооптонуу мындай? Бул бир. Экинчиден коррупцияны жеңди деп кыйкырып аттык элек. Коррупция менен күрөшкөндөрдүн бардыгы бүгүнкү күндө коррупционер болуп калды. Бизде коррупция менен күрөшкөн бир эле орган бул ГКМБ. Анда кандай эметебиз? Ушунун бардыгы бүгүнкү күндө мамлекеттин деңгээлин баарын түшүрүп аткан эмелер да. Ушул мисалы алдыда аз эле убакыт калды, жарым жылдан ашыгыраак убакыт президенттик шайлоо. Анан ушундай шарттачы ички тышкы күчтөрдүн мындай бир жанданышы, өлкөнүн коопсуздугу деген маселелер менимче сизде ойлонсо керек. Эми Кыргызстанда мындай да бардыгы душман издегенде айланып келтирип үчүнчү күчтөр деп эле айтып коет да. Мен деле азыр интервью берип атыптыр. Үчүнчү күчтөр деп коем. Алар үчүнчү күчтөр ким экенин эч ким билбейт. Жөн эле бул риторика. Душманды издесең ичтен издейт да. Бүгүнкү күндө мен душманмынбы? Жок, мен просто генерал в отставке, пенсионермин. Да? Өз иштериме жүрөм. Калгандар деле ошондой. Биз просто эле саясатка көп жыл катышып калган кишилерде болуп, биз интервью берип атабыз. Өзүбүздүн эксперт мнениябызды айтып атабыз. Болду, адам башка биздики эчтеке деле жок. Анткени бизден эчтеке зависит этпейт да. Просто биз активныйраакпыз да ошон үчүн. Анан биз жашырбайбыз. Акты ак, караны кара деп айтабыз, болду. Калгандары башкалар да вот кеп
ошодо болуп атат. Анан үчүнчү күч тиги бу деп даже Талгарбеков интервьюсунда ал деле айтып атпайбы? Үчүнчү күч деп коет. Кайсы үчүнчү күч? Андай болбойт. Бүгүнкү күндө эки эле чоң күч. 01, 02. Ошонун аягым немен бүтөт деген эле кеп болду. Силер билесиңер да, 01 деген ким, 02 деген ким. Өлкөнүн стабилдүүлүгүнө эмне жасаш керекпиз? Мен дагы айтып атпайбы, мыйзамдуулук жол менен кетиш керек, таза шайлоо болуш керек. Башка жол жок. Мен, допустим, бардыгы эле айтып атат, 02 шайлоого барабы же барбайбы деп, Ташиевди. Мен деле ойлоп атам, ал барабы, барбайбы. Бирок конституция боюнча ал барыш керек, барам деген. Жана алардын чыр-чатагы президентский пост болот атпайбы? Эки достун. Кеп ошодо да. Анан ал барабы, барбайбы? Бүгүнкү күндө эч кандай эме жок, ал барат. Тем более президент айтпады, кимдин рейтинги чоң болсо, ошо президент болот деп. Кеп ошодо жана кабарларга берген интервьюсунда. Жана экөө жолугушуп чыккандан кийин эртеси күндө саат 9-да бербедиби интервьюсунда. Ошо эбенин тарапташтары менен сүйлөшүп калсаң, Ташиевдин, ал айтат, 02 барат дейт. 01-чинин тарапташтары айтат, жок, барбайт дейт. Эмнеге барбайт десе, кийин көрөсүңөр дейт, билбейм. Ошого жараша ишти дагы адилеттүү алып барыш керек. Анан бүгүнкү күндө жана соцсеттеги эмелерди, фейковый эмелерди токтотуш керек. Бул аябай маанилүү стабильностька. Анткени биз билебиз да, соцсеттеги фейковый ким башкарат фейковый фабрикаларды. Кече эле Ташиевди мактап аткан фейковый компания бүгүнкү күндө аны уруп атат. Ошентип эле булар эметип алышат да, ырып атышып алат. Ошон үчүн азыр баарын токтотуп эле мыйзам чегинде иштеши керек, өз ишин алып бериш керек да. Фейк фабрикалар деп атпайсызбы? Эмнеге сизди каралып атат анда? Чындыгы барбы? Фейковый Жөн жерден чыкпаса керек. Фейктердин баардыгы жамандап атат деп атпайсыңарбы мени? Анткени мен нейтральный кишимин. Мен эч жагына тарткан жокмун. Бүгүнкү күндө көбү же тияк же бияк болуп атышат да, же 01 же 02 болушат. Мен эч кандай 01 дагы 02 тарапта эмесмин, мен калыс кишимин. Это биринчи. Анан фейковый компаниялар боюнча каралоо боюнча мени эмне каралайт? Каралаганда Баткенден качып кеткен. Баткенде жанагындай компания болуп атканда арак ичип алган дейт. Баткен боюнча мен канча айттым? 28-29 мен иштеп аттым ал жерде. Мен жанагы 28-inde чоң чогулуштарды өткөрүп, жана Согдинин губернатору менен чогулуп протоколдордун баары түзгөн, ал кагазда бар. Экинчи күнү Садыр Жапаровдун поручениясы менен Ятимов менен делегацияны мен баштап барып согушту токтотконго протоколду мен кол койгом. Алда протоколдор бар. Анын баардыгын телевидениедагы айткам. Анан кечинде эмеге келгенде ГКМБнын офисине мен Садыр Жапаровго чалып айтайын десем, помощнигине чалсам, помощниги Бурканов көрүп койду. Арзбек Бурканов президент уктап атат деп, ал менен байланыштырбай койду деп мен канчадан бери айтып атам буну. Анан ошон үчүн булар айтып атат, Баткенден качып. Мен ошо кишиге окшошмунбу, качып кеткендей. Бир 10 киши эшиктин жанына келип алып, губернатор жок десе, мен ал убакта эмеде жүрсөм, жанагындай соглашениени подписывать эткенде, Ятимов менен жолугушуда жүрсөм, жок болот да офисте. Бул биринчиден. Экинчиден, мени жамандаганда Атамбаев суаналитти катание деп туура эмес айткан дейт. Атамбаев өзү каякта, биз каякта. Эми оозуна алы келбегенде.
үчүнчүдөн иштеп атканда эмне кылдың эле дейт. Мен иштеп атканда элдин баары билет. Иштеп атканда мен ОПГ мен күрөштүм, губернатор болуп иштеп жүрдүм. Кайсы жерде болбойлу биз аябай жакшы иштедик. Ошон үчүн бизди башка бир компроматериал жок да. Эч ким айта албайт да. А калгандарын карабайсың, бир иштегенден кийин кандай эмелери сапырылып атат. Вот кеп ошодо да. Анан мен айтып коет элем, биз ага внимание обращать этпейбиз деле. Анан эмени тиги Аскар Акаевичти сураганда, сиздин президент болуп турганда самый эң чоң ката кетиргениңиз эмне болду десе, ал айтты. Менин чоң катам бул клубду отургузганым деп. Вот кеп ошодо да. Ошон үчүн мен мыйзамды улук деп атканым, анткени мен ушунун баарына анда жаш балдар болчубуз, катышып калганбыз да. Bunun баары биздин көзүбүздүн алдыда өткөн нерсе да. Анан жанагы биз депутат болуп жүргөндө 95-жылы, 96-жылы болчу. Бизди Аскар Акаевич администрациясы менен Чолпон Атага апарып депутаттарды, мыйзам чыгаруучуну 35 депутатты көлгө апарып резиденциясында коноктоп бизди и жыйында суранган. Мен дословно айтайын, мен орысча айтты, я нахожусь между молотом и наковальней. Мени президенттер суранып атат, башка президенттер. Референдум менен өзүнүн полномочияны жылдырып алды. Анткени Өзбекстан, Казакстан бардыгы жылдырганда эмени өз мөөнөттөрүн. Мен дагы ошо этпесем болбойт. Мен саясаттан тыш калып калам дегенде биз айттык. Эмнеге? Биз деген эгемендүү мамлекетпиз. Сиз деген давай шайлоого барыңыз, шайлоо жолу менен президент болуңуз деп. Анан бизди уговор этседе да, ошондо чыр-чатак салып биз оппозиция бир 12 киши болчубуз парламентте. Биз укпай ошол жерден Чолпон Атада баары менен урушуп чайын ичпей кетип калганбыз. Понимаете? Бул эмне деген? Бул позициялар болчу. Для стабилдүүлүк. Ошодон бери биз стабилдүүлүк болуш үчүн бул эмени кармаш керек да, конституцияны. Допустим, конституцияны кармап келсе, Аскар Акаевич эчтеке болмок эмес. Вот ошон үчүн стабилдүүлүк болуш үчүн мыйзамды сактап, конституцияны сакташ керек болду.